Саламатсыздарбы. НТС телеканалынан түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат. Студияда Алтынбек Бедилов. Қазақстан болуп өткөн кайгылуу окуяларда колдоо көрсөткөн үчүн Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирди. Кече президент Садыр Жапаров коңшу өлкөнүн башчысы Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу баарлашты. Bir gün murdагы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кошуна мамлекеттин жетекчиси жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тынчтык орнотуучу контингентинен өлкөдөн чыгарыла баштаганы тууралуу маалымат берди. Президент Садыр Жапаров кыргыз-казак эки тараптуу жана аймактык кызматташуунун бир катар актуалдуу багыттарын талкуулашты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтыкты орнотуу миссиясынын алкагында Казакстанга жардамга барган Кыргызстандын аскер кызматкерлери кайтып келди. Жоокерлер Алматы шаарынан чыгып, Актелек өткөрмө бекети аркылуу өтүп, Токмок шаарындагы аскер бөлүгүнө келишти. Аларды журналисттер менен чогуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган бир катар жетекчилер тосуп алды. Миссия аткаруу учурунда эч кандай кырсыктар катталган эмес жана жеке курам, техника толук курамда Кыргызстанга келгени белгилүү болду. Скорпион атайыны багыттагы аскер бөлүгүнүн 150 аскер кызматкери 7 январда Кант авиа базасы аркылуу 2 аскердик транспорттук учагы менен Алматы шаарына жеткирилген. Ошондой эле 8 сооттолгон техника жана 11 аскердик автоунаа жөнөтүлгөн. Кыргызстандык жоокерлер негизинен стратегиялык маанидеги объектилерди кайтарууга жардам берери айтылып, кийинчерээк Скорпиондун аскерлери Алматы шаарындагы маанилүү стратегиялык объект катары эсептелген ТЭЦ-ine кайтарып жатканы белгилүү болгон. Россиянын Санкт-Петербург шаарында бала бакчанын чатырын кардан тазалап жатып, кулап кеткен кыргызстандык өспүрүмдүн абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Санкт-Петербургдагы бөлүмүнүн маалыматына таянып билдирди. Ага ылайык 17 жаштагы кыргызстандык жаран көптөгөн жаракаттар менен оор абалда Санкт-Петербург шаарындагы Раухфус атындагы балдар шаардык жогорку медициналык технологиялардын көп тармактуу клиникалык борборунун жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Медицина кызматкерлеринин айтымында эмки жумада өспүрүмдүн жамбаш сөөгүнө операция жасоо пландалууда. Учурда Кыргызстандын элчилигинин Санкт-Петербург шаарындагы бөлүмү тарабынан жашы жетелек кыргызстандык жарандын чатырдан кулашы жана ал жака кандайча барганы тууралуу жагдайлар иликтенүүдө. Бишкекте BMW X6 унаасынан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милиция кызматына Ордо калаанын Москва көчөсүндөгү чакан базарлардын биринин жанында токтоп турган машинанын ичинде болжол менен 25-30 жаштардагы белгисиз жигиттин жансыз денеси жатат деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, денесинде зомбулуктун белгилери аныкталбаган белгисиз адамдын сөөгүн табышкан. Маркум 29 жаштагы жаран болуп чыкты. Бул факты Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан катталып, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалды. Унаалардын алдыңкы эшиктеринин терезелерин караңгылатууга уруксат берүү сунушталууда. Демилге экономика жана коммерция министрлигине тагындык. Аталган мекеме жол кыймылына байланыштуу бир катар мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарды. Анда өлкө бюджетине салыктык эмес келип түшүүлөрдү көбөйтүү максатында транспорт каражатынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга акы төлөө негизинде уруксат берүү керектиги жазылган. Бирок суммасы так көрсөтүлгөн эмес. Эгерде бул идея ишке ашырылса, алдыңкы эшиктеринин каптал айнектери караңгылатылган машиналар тарабынан тартип бузуулар азаят деп эсептейт экономика жана коммерция министрлиги. Белгилей кетсек, азыркы мыйзамдарга ылайык унаасынын алдыңкы айнектерин караңгылатып алган айдоочуларга 5,5 миң сом айып пул салынат. Бирок министрлик учурдагы тыюу толук кандуу иштебей жатканын белгилеп, рейдтин жүрүшүндө мындай машиналар көп кармалып жатканын айтышууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча, былтыр 11 айдын ичинде алдыңкы эшиктеринин алдыңкы айнектери же каптал терезелери караңгылатылган унааларды башкаруу боюнча 2,5 миңден ашык протокол түзүлгөн. Министрлер кабинети уставдык капиталы 1 миллиард сомдук жаңы ишкана түздү. Ачык акционердик коом Кыргыз индустрия деп аталды. Компанияны уюштуруу чечими өкмөттүн кезектеги жыйынында кабыл алынган. Ишкана инвестицияларды тартууга, эл аралык корпорациялар менен кызматташууга, биргелешкен ишканаларды түзүүдө ыкчам чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет деп министрлер кабинети ишендирүүдө. Мамлекеттин атынан жалгыз акционердик болушу жарандарга жана
инвесторларга ийгиликтүү өнүгүүгө кепилдик берет жана саясий тобокелдиктерди азайтат деп айтылат өкмөт тараткан маалыматта. Бишкек шаарындагы 2 округда өтө турган кайра шайлоодо депутаттыкка аттангандардын тизмеси узарууда. Бүгүнкүгө карата алардын саны 28ге жетти. Боршайкомдун маалыматына караганда 1 мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка кандидаттарды көрсөтүү добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, башкача айтканда 27 январда саат 18:00 аякташы керек. Ал эми талапкерди каттоо үчүн документтер БШКга 30 январ кечки саат 6-га чейин берилүүгө тийиш. 27 февралда болсо Бишкектин 1 май жана Свердлов районунда 1 мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо өтөт. Аталган округдарда 28 ноябрда өткөн саясий өнөктүктө бардыгына каршы добуш бергендер басымдуулук кылган. Мыйзам боюнча мындай учурда кайра шайлоо өткөрүлөт. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу болбой жатат. Кече өлкө боюнча коронавируска чалдыккандар 750ге чукулдаса, бүгүн 586 жаңы учур катталды. Эң көбү Бишкек шаарында катталды. Ордо калаада 435 киши инфекция жугузуп алгандардын катарын толуктады. Ошентип пандемия башталгандан бери баш аягы 188 миңден ашуун адам COVID-19 вирусуна кабылган. Республикалык штаб тараткан маалыматка ылайык, акыркы суткада 1 бейтап каза болгон. Жалпы өлүм учурлары 2827ге жетти. Кечеден бери 111 адам илдеттен сакайып, жалпы 180.740 бейтап оордон айыккан. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 660 бейтап дарыланып жатат. Мынакей бүгүн 586 учур болуп атат. Эгер адам ушул учурда жугуштуу оору менен, анын ичинде COVID-19 менен байланышта болсо, же болбосо ооруп атса, вакцина алса болобу, болбойбу деп, оорулуу жугуштуу оору менен, же болбосо анын ичинде COVID-19 илдети менен байланышта болгондор карантиндик мезгил аяктагандан кийин эмделет. Курч кармаган жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар эмдөөгө убактылуу каршы көрсөтмөлөр болуп эсептелет. Вакцина эмдөөнү айыккандан кийин 2-4 жума өткөндөн кийин жүргүзүлөт. Андан сырткары дагы эгер анамнезинде ар кандай дары-дармектерге аллергиялык реакциялар болсо, муну дагы өзүнүн ошол эмдөө алуудун астында атайын иммунолог, терапевт, врачтар менен консультация алгандан кийин гана эмдөөнү алууга уруксат. Ковид илдети менен бейтаптарды дарылоо үчүн биздин кызматкерлер, медицина кызматкерлерди коргонушу керек. Ошон үчүн саламаттык сактоо уюмдарында жеке коргонуу каражаттардын көрү 532 миллион сом түздү. Анын ичинде бир жолу колдонуучу коргоо костюмдар 432 миң даанасы бар. Медициналык бет каптар 2 миллион 998 миң даанасы бар. Респираторлор бар 586 миллион даанасы бар. Булардын ичинде респираторлор FFP2, FFP3 жана башка респираторлор кирет. Коргоочу көз айнектер бар, колгаптар, бахилдер жана зыянсыздандыруучу каражаттар 222,6 миң литр бар. Ушул айтылган запастары бүгүнкү эпидемиология ситуация аралыгында бизде ушу кыргыз элинин, ооруп калган кыргыз элинин дарылоо үчүн 2 айга чейин жетет. Ошого карабастан уже бүгүндөн баштап ар бир саламаттык сактоо уюмдары өздөрүнүн тендерлерди башталган, дарыларды ушу элибизди дарылоо менен камсыздандыруу аракет кылып атышат. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.
болот.